Давайте мында ачык эле айтайлы. Мына көпчүлүк жер, көпчүлүк үй, көпчүлүк имарат бул каяктан пайда болду? Көпчүлүк бул приватизация кылынган. Жеке менчик каяктан пайда болду? Как будто все сразу мындай бир жерден сатып алгандай. Урматтуу депутаттар, ар бир бул жерде выступление маанин бериш керек да. Мен жакшы эле түшүнүп атам. Кээ бир айтып атышат, мына приватизация кылгандар, булар уурулар, мындай тиндей деп. Бирок приватизацияны ким баштаган өзү? Мамлекет баштаган. Мамлекет ошол учурда арзан баа менен мүлктөрдү сатып баштаган. Себеби рыночный экономика өтүш керек болчу. Биз азыр эле акылдуу эле болуп калдык, мисалы. Ар бир мүлктүн уже бааны билебиз да. А учурунда коммунисттик идеология менен биз рыночный экономикага киргенбиз. Урматтуу депутаттар, албетте приватизация учурунда ар кандай каталар болгон. Да, көпчүлүк учурунда коррупция болгон. Бирок азыр приватизация болгон мүлк менен ким колдонуп жатат? Бул жерде Элдар мырза жөн эле айткан жок. Действительно, азыр ошол кишилер приватизация кылгандар, алар уже өтө картайды. Көбүнчөсү азыр жаштар ошол мүлктөр менен ишкерликти кылып атышат. Биз бул мыйзам долбоордо, мен союн сатыр катары айта кетсем, биз соц объекттерди сразу алып салдык. Эч бир президентке же Камчы Кыдыршаевич ошол саясатты алып барган бул жерде мындай каршы жок бул жерде. Тескерисинче биз инвестицияны тартайлы деп атабыз. Жеке менчикке биз дагы көңүлдүү буруш керекпиз. Мына мен мисалы бизнесмен болсом дагы мен түшүнүп атам, азыр биз ошону кылбасак терс таасирин берет. Давайте мында ачык эле айтайлы. Мына көпчүлүк жер, көпчүлүк үй, көпчүлүк имарат бул каяктан пайда болду? Көпчүлүк бул приватизация кылынган. Көпчүлүк ушундай эле болгон да. Жеке менчик каяктан пайда болду? Как будто все сразу мындай бир жерден сатып алгандай. Кимден сатып алышты? Мамлекеттен сатып алышты. Ошондон рыночный экономика пайда болду да. Ал эми азыр тилекке каршы ошону токтотуш керек. Эми давайте мындай айтайлы. Да, каталар ар кандай болду. Эми ошол менен токтотойлу, чекит коелу, иште берсин, инвесторлор келе берсин, бизде коркпой. Жеке менчик бизде конституция негизинде мына кепилдик бар. Иштейбиз деп ушундай кылсак болот. Мына бул жерде Сергей Васильевич Пономарев деген бар. Мына керек болсо ал өзү айтат пикирди да бизнесмендер боюнча. Анан мындай да биз айтып атабыз, уурулар, вот мына уурулар деп атабыз да, уурулар. А бирок азыр урматтуу депутаттар, а бирок уурулар дегенде биз мына керек болсо мунапысты кылганбыз да. Легализация доходов, капиталов. Мунапысты кылганбыз да. Ууру болосунбу, ууру болбойсунбу, коррупционер болосунбу, биз мунапыс өзүбүз эле кылганбыз да. Ошол учурда ошол сөздөрдү айтыш керек болчу. Вот. Бул жерде эле комитетте өткөн. Эмнеге ошол жерде айткан жоксуңар, уурулар кылып атышат, кылат деп. Эч ким айткан жок ошону. Вот. Жок, легализация бул жерде биз мүлктөрдү биз айтып атабыз, эми все уже мейли. Соц тармак боюнча биз тийген жок. Саламаттык сактоо имараттарды, билим берүү имараттарды сөзсүз мамлекетке берилсин, а башкаларды тийбесин да. Заводдор бар. Мен бир мисалды келтирип кетсем, урматтуу депутаттар, мына Виноградная айылы деген бар. Ошол жерде завод, вин завод иштеген. Жеке менчик. Аны мамлекеттин пайдасына алып келишти. Азыр завод жок. Бүт бар урдалган, бир жыл ичинде эчтекеси жок. Только дубалдар эле калды. Вот. Демек, мамлекеттик пайдага алып келсек дагы пайданы береби же бербейби? А канча мына жумушчу орундар болчу, канча салык төлөнгөн? Азыр бир завод жок уже. Все, вин завод, мисалы, ошо Виноградный село айылында жок азыр. Вот, так что, урматтуу депутаттар, эми бул жерде мен лично, мен атам дагы, мен ата-энем алар приватизация бир дагы тыйынды кылган жок, чынында. Мен дагы менин тийишим жок, бирок мен түшүнүп атам азыр. Биз ошону кылбасак, экономикага терс таасирин берет да. Рахмат.